Урматтуу Токмок Булактын тургундары. Бүгүн 1-октябрь 2025 жыл. Силерге кайрылып атканым жазында мен Минтрансқа проект өткөргөм. 11 миллионго 1 километр 100 метр асфальт басканга. Ошол асфальт силердин мына Токмок Булакка түшүп атат. Ошол кыска мөөнөттө бир 10 күндүн ичинде асфальт басылып баштайт. Себеби бияка келгеним мындай бактарыңардын баарын кыйгыла, заборлоруңарды алгыла. Мына обочинадан 1,5 метр чоңойткула. Себеби дегенде өзү эгерде 5,5-6 метр асфальт түшө турган болсо, анын 2 метр 1,5 метр жанакындай трамбованный топурак болуш керек. Бекер кырынан кеткенде, асфальттын кырынан кетсе обочина, анда асфальт күйүлүп түшүп калат машинада. Ошон үчүн эки жагын 2 метрдей 1,5 метрдей кошо трамбовать этип кетиш керек. Ошон үчүн ененирээк болуш керек. Ал силердин жолуңар жардам бергиле. Анан башка айылдагыдай кылып экскаватор менен келип заборуңарды түрттүрүп сарайыңарды талкалабайын. Жанакындай алчаларыңарды түрттүрбөйүн. Сураныч, өзүңөр ыктыярды ачып койгула 3-4 күн ичинде. Тезинен. Ана мен ошол негизинде көйгүзө талкалап салам. Мыйзамдын ушундай жолу бар да. Ошону түшүндүрдүм кечээ. Мен өкмөттү алып келейин, сүйлөшкүлө. Азыр мен келип эле жөнүнө такакка тура кыла берсем, мыйзамсыз. Эртең мага чара көрүп калат. Азыр мына өкмөт жакшы айтып, мындай ичара сүйлөшөлү. Эл менен түшүндүрүп эле архитектурасы жок эле. Керектүү жерде ачып бергиле дейли, ачып берсе болду. Анан жок десе андай архитектура өзү деле айтып атпайбы. Мыйзамдын жолу ошол. Азыр мына Мухтар айтты, карашы мен жылам деп атат. Жылганда мына жерден мына жерге чейин эсептелип, мына сеткада азыр жолдо турат. Сеткада жолдо турат. Ошончо айтпайбы. Ошон үчүн бир тарапына жылып кетпеш үчүн. Жок, эки жагынан 1,5 метрден жылып бергиле деп пока суранып атам. Себеби архитектура келсе, биягыңар башкача жылып калат. Анан дагы бир, мына бүгүн канчасы? Бүгүн 1-октябрь 2025 жыл. 4 күн берели, 4 күн. 4 күндө ыктыярды ачкыла. Бекер, потому что андан кийин уже жанагындай эмелер строительный бригада келе баштайт, жумуш башталат. Анан экскаватор келет, узучу болуп кетет. Ана Сталиндегилер келип туруп, бар бусуп салсам жаман көрүп атышат. Ал бир киши